Мейірімді жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Бүгүнкү жаңы сабагыбызга сиздер менен чогуу киришмекчибиз. Бүгүнкү өтүлө турган тема алиф лам тамгасындагы эреже. Алиф лам тамгасы кээде лам окулуп, кээде окулбай калган эреже бар. Жазылат, кээде окулбай калат. Кандай болуп калат деген нерсенин үстүндө бүгүн сиздер менен түшүндүрмөкчүбүз. Негизинен алиф ламда эки эреже бар. Идгам шамсия, андан кийин изхар камария. Түшүнүксүз болушу мүмкүн. Идгам деген эмне, шамсия деген эмне? Кыргыз тилинде болбогондуктан бул сөздөр бизге жат болот дагы. Идгам дегени кыргыз тилге жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Бир тамганы экинчи бир тамганын ичине киргизип, кошуп окуу деген идгам. Ушундай түшүнүлсөк болот. Кыскача түшүндүрмөсү. Шамс деп күн дейт. Күндүү тамгалар. Же болбосо бу идгам шамсия деген темага кээ бир китептерде күн тамгалары деп дагы айтылынат. Ошол идгам шамсия эрежесинде жалпысынан 14 тамга бар. Буну азыр ирети менен түшүндүрөбүз. Ал мисалы та, фа, дал, зал, ра, за, син, шин, сод, дод, то, во, лам, нун. Ушул тамгалар идгам шамсия эрежесиндеги тамгалар же болбосо күн тамгалары жалпысынан. Бунун эмне кызмат аткарышын азыр кийинки бөлүгүбүздө тереңирээк билдиребиз. Экинчи абалы болгон болсо бул изхар камария. Изхар деген сөз ачык даана билдирүү бир нерсени. Камар деп айды айтат. Айлуу тамгалар же ай тамгалары деп дагы кээ бир китептерде ушундай темада дагы берет. Күн тамгалары жана ай тамгалары. Негизинен алиф ламда эки эреже бар. Күн тамгалары бар, андан кийин ай тамгалары бар. Алиф лам жазылып, андан кийин келген тамгалар экиге бөлүнөт. Күндүү тамгалар жана айлуу тамгалар деп. Күндүү тамгаларды биз жогоруда айтып өттүк. Ал эми айлуу тамгаларга болсо ай тамгаларына алиф, ба, жим, ха, ха, айн, гайн, фа, қаф, каф, мим, вау, ха, я тамгалары. Эсиңиздерде болгон болсо, араб тилинде жалпысынан өзү 28 тамга бар эле. Ошол 28 тамганы биз экиге бөлүп коет экенбиз. 14 тамгасы шамсия, күн тамгалары, ал эми 14 тамгасы болсо камария, ай тамгалары. Эми алиф лам менен алиф лам жазылып, андан кийин күн тамгалары келгенде кандай окулат жана ай тамгалары келгенде кандай окулуштугу тууралуу биз кийинки бөлүктөрдөн түшүндүрөбүз. Идгам шамсия эрежеси. Же күн тамгалары алиф ламдан кийинки келгенде кандай окулат? Биринчи сөздү карайбыз. Алиф лам, андан кийин дал тамгасы. Бул дал тамгасы 14 күн тамгасынын бирөөсү болуп эсептелгендиктен күндүү тамганын жанына лам келгендиги үчүн лам жазылса дагы окулбай калат дагы. Ошол себептен бул таштит пайда болуп туруп ад-дуния болуп окулуп калат. Мисалы, бул мындай сөз эле. Ал дуния деп жаза турган болсок, эч качан биз буну ал деп окуй албайбыз. Анткени дал тамгасы күндүү болгондуктан, күн тамгасы болгондуктан сүкүн алынат дагы. Бул жерге таштит бир тамганы эки тамга кылуучу белги коюлгандыктан дароо биз ад-дуния деп окуп кетебиз. Эмне үчүн күн тамгалары? Күн бардыгыбызга белгилүү болгондой, биринчиден бүт аламды жарык кылып, өзүнүн жарыгы менен бүтүн жаратылган нерселерди өзүнүн пайдасын тийгизип турган сыяктуу, ошо менен биргеликте күндө дагы ушундай бир касиет бар. Жылуулук эле эмес, балким
аябай жогорку ысыктык, өзүнө жакын болгон нерсенин бардыгын күйгүзүп салуучу касиетке ээ болгондуктан дагы бул тамгаларга ошо күндү мисал кылып туруп күн тамгалары. Күн биринчиден жарык кылды, ошол менен биргеликте күн тамгасына лам тамгасы аябай жакын болгондуктан буну мындай образын айтканда ээритип салды. Жазылса дагы окулбай калды ошол себептүү деген бир түшүнүк менен айтсак туурараак болот. Мисалы күн болот дагы өзүнөн мондай жылуулукту бөлүп чыгаргандыктан лам тамгасы күйүп кетти дейбиз. Эми бул түшүнүш үчүн биз колдонуп аткан бир методдордун бирөөсү. Же болбосо экинчи сөз ваш-шамсу. Карайбыз. Бу жерде ортодогу тамга алиф. Алиф улоочу хамза менен келди. Өз-өзүнөн бул өзүнөн кийинки тамгага эмне кылып бериш керек? Өткөрүп бериш керек. Буга чейинки темабызды өткөнбүз. Вал деп токтойн десем, ламдан кийин шин тамгасы. Бул шин тамгасы дагы күн тамгаларынан болгондугу үчүн лам окулбай калат дагы даро таштит пайда болуп туруп, мындан келебиз даро ваш-шамси. Ваш-шамси. Ар-рахмани. Эмне үчүн? Анткени әл дей албайбыз. Р тамгасы дагы күн тамгаларынан. Күн тамгалары айтып өткөнүбүздөй өзүнөн жакын болгон тамганы жазылат, бирок аны ээритип салат, жок кылып салат, бирок жазыла берет, окулбай калат. Ар-рахман ошол сыяктуу эле ваттини, анан хуас-сафару. Хуас-сафару. Түшүнүктүү болду болуш керек. Изхар камария экинчи бөлүгү. Алиф ламдан кийин 14 ай тамгалары келген болсо, 14 ай тамгалары келген болсо, лам окулат. Бунда лам окулбай өзүнөн кийинки тамгага таштит болуп кирип кетип атпады беле? Ал эми бунда изхар камарияда күн тамгаларында лам бул жерде мына негизги биздин бүгүнкү өтүлө турган, түшүнө турган нерсебиз могул тамгада алиф лам. Алиф ламдын ламы окулабы же окулбайбы деген суроонун үстүндө биз иштеп атабыз. Лам окулат. Анткени биринчи сөз роббил, эмне үчүн робби ал эмес, роббил ламга даро. Анткени ортодогу алиф улоочу хамза менен болуп аткандыгы үчүн даро роббил аламина. Аламина. Алиф окулду. Бул ай тамгасы. Ай бардыгыбызга белгилүү болгондой, эгер жарты айды жаза турган болсок, бул албетте бир жарык берет, бирок ошо менен өзү менен биргеликте мындай жылуулук бөлүп чыгарбагандыктан өзүнүн жанындагы тамганы күйгүзүп жибере албайт, жок кыла бере албайт. Тамга жазылат дагы кадимкидей эле окулат дейт. Ушундай бир мисалдар менен түшүнсөк, алиф лам эрежесин биз оңой түшүнсөк керек деген максатта ушул мисалдарды келтирип атабыз. Ошон үчүн робби деп аянга эч качан кире албайбыз. Роббил аламина. Койрил ламга токтодук. Анткени ламдан кийин мим тамгасы. Мим тамгасы бул изхар тамгаларынан, ай тамгаларынан. Койрил магдуби. Койрим болбойт эч качан. Койрим деп мимге кире албайбыз. Мим анткени күн тамгасынан эмес. Ошол сыяктуу эле ал-хаджу. Ал-хаджу. Макул. Эгерде ламды окубастан ха тамгасына, ай тамгасына киргизип окусак кандай болот десек, мейли окуп да көрөлү. Албетте биздин тилибизге бул оор болуп калат. Мисал окуп көрөбүз. Ахаджу. Ахаджу. Кайталап көрүңүз. Ахаджу. Кыйынбы? Эми ал-хаджу. Ал-хаджу. Тилге жеңилдик. Негизги максат ушул. Куранда окуп атканда тамгаларды айтууда, сөздөрдү окууда кыйналбастык үчүн болгон бул эрежелер. Негизги кызматы ошол. Же болбосо ал-ганию. Аг-ганию окуп көрүңүз, кыйын. Аг-ганию окулушу да кыйын. Ал-ганию жеңил болот. Мындан келип чыгат урматтуу көрөрман,
сизге милдеттүү түрдө колуңузга дептер ручкаңыз буга чейин жазып атканыңызга дагы улантасыз. Тамгалар жалпысынан 2-ге бөлүнөт экен. Алиф лам эрежеси бар экен. Алиф лам эрежеси идгам шамсия жана изхар камария болуп 2-ге бөлүнөт. Идгам шамсия дегени идгам деген өзүнөн кийинки бир тамгага киргизип окуу, изхар дегени ачык даана окуу. Алиф ламдын ламы качан окулат? Эгерде изхар ай тамгалары менен келген болсо. Качан окулбайт, өзүнөн кийинке кирип кетет, күн тамгаларынан менен келген болсо. Мындан келип чыкты 14 күн тамгасын жана 14 ай тамгасын биз жат билишибиз шарт. Эмесе Куранда биз окуп атканда адашып калышыбыз мүмкүн. Албетте Куранда мындай бир жеңилдиктер менен жазылган. Кээ бир араб жазууларын окуп атканда дагы ушул алиф ламдагы именно ошол идгам шамсия же болбосо изхар камария эрежеси аябай бир маанилүү орунду ойнойт. Куранды окуп атканда, негизи эле араб тилин үйрөнүп атканда, окуп атканда ошон үчүн буларга жакшыраак көңүл буруп, тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Урматтуу көрөрман, биз колдон келишинче сиздер менен бүгүнкү теманы кыска жана бир жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып бергенге аракет кылдык. Эми биз колдон келгенин кылдык. Жыйынтык албетте Аллах Тааладан. Кетирилген кемчилик каталар бул биз тараптан. Эгер кандайдыр бир пайда болгон болсо, бул албетте Алла Таала тараптан экен деп билебиз, ар бирибиздин мишенибиз, милдетибиз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, анда ассаламу алейкум. Алла Таала алган илимдериңизге береке берсин.